Тарихи эстеликтер боюнча Иссик-Кул мейманканасы боюнча айттыңыз. Иссик-Кул мейманканасынын кандай акыбалда экенин сиз билдиңиз беле, билбедиңиз беле мен билбейм. Бирок өтө жаман акыбалда болчу. Азыр эми Иссик-Кул мейманканасынын ордуна ынтымак ордобуз түшүп калды. Бул бир президент үчүн, же өкмөт үчүн керек эмес. Бул келечек муундарыбыз, мамлекеттүүлүгүбүз үчүн керек. Кийинки 100 жыл, 200 жыл, мен билбейм дагы 300 жыл турабы, бул имарат турат буюрса. Мына тарихи эстеликте ушуну айтса болот. Талкаланып кеткен жерде айтыштын кереги жок. ВДНХ боюнча жаңы ВДНХ курулат ал жерде. Ошол сиз айткан жаңы жанагы ВДНХнын ордуна жаңыча курулуштар курулат. Ал жерге барып көрсөңүз, кирдиңизби, кирбедиңизби билбейм. Эми укмуш жаман болуп кеткен. Укмуш жаман болуп кеткен. Жаман болуп талкаланып кеткен жерлерди кайра оңдоп, калыбына келтирип, жаңы курулуштар курган эмнеси жаман? Ошондой болуп турганда барып эмне үчүн карабадыңыз өзүңүз? Ошондой болуп турганда карап айтпайт белеңиз. Кылган ишке сынчы көп дегенде эле жөнөн сөз айтып коюш оңой. Могул трибунада туруп 2 мүнөт выступать этип коюш. Бирок ошол жерде бир изданияны бузуп, ордуна жакшысын куруп, элге пайдасын тийгизип коюш өтө оор нерсе. Кыйын. Чоң эле киши ушуларды эсиңизге алып койсоңуз жакшы болот эле.